Sözümün başında aksakallar, Kocamkul айылының turgundары, konoktор, barыңарға Allah табарак ва таала койгон кадамыңарга сооптор жазган болсун. Бул жерге бүгүн мечиттин ачылышына катышуучу инсандар барыңар жакшы сөздү угуп, ошол сөздөргө амал кылган бенделерден болуу насип этсин. Бендеге рахмат деп разылык билдире албаган Аллах Таалага эч качан разы болбойт дейт. Баарыбыздын чогулушубузга себеп болгон ушул мечитти курган Асанбек ажы, жараткан Аллах Таала ömrünüzge bereke versin, imanınızga bereke versin, malı mülkünüzge bereke versin. Sizdi tarbiya kılıp ötüp ketken Töre atağınız, Bakır atağınızın mürzesi kenen Nurdu жатқан жери бейиштин бакчалардан bir бакча болsun. Мечиттин негизги максаты bizde адам баласыны адеп акылакын оңдоп, жараткан менен болгон мамилебизди оңдой турган нерсе. Бүгүн машалла мечиттин кооз татынакай, мечиттин чыныгы кооздугу могу аталар ушул жерде биринчи сапта алакан жайып жаратканга жабып элге жерге бата кылганда. Мечитке киргенде протокол жок. Улут улууга башкага бөлүнбөйт. Бардыгыбыз бир имамдын артында, бир кыбланы карап, бир Кудайга сыйынган сыяктуу бул мечит бизди биримдикке чакырат. Улуттукка, уруулукка, башкага трайбализм деген маселе жок. Ошондуктан мечиттин негизги максаты Кудайыма шүгүр, мечиттер көбөйүп баратат. Бирок мечиттерде эң негизги имамдардын милдети. Имам алдыңкы элди артынан эриште билиш керек. Атабыздын атын атап, Асанбек уулу абабыз жакшы бир мына мечит салып берген экен. Кудай таалам куттуу берекелүү кылсын. Мечитти ыйык китебибиз Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала өзү баяндап айткан: "Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир ва акамас-салата ва атаз-зака ва лам яхша иллаллах." Мечитти ким салат, мечитти ким көгөртөт десе, 5 сыпатты, 5 нерсени Кудай таалам Кур'анда айтып баяндаган. Биринчиси иннама я'муру масажидаллах ман амана билlah. Аллах таалага иман келтирген адам биринчи мечит салат экен. Вал яумил ахир, ахиретке иман келтирген. Аллах таалага бекем иман келтирип, ахиреттен үмүт кылган адам. Ва акамас-сала, намаз окуган. Ва атаз-зака, зекетини берген. Ва лам яхша иллаллах, бир гана Кудайдан корккон адамдар ушинтип жер бетинде Аллах тааланын үйүн салат деп Кудай таалам ушинтип 5 сыпат менен сыпаттап койгон. Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн жер бетинде Аллахнын үйүн кура турган болсо, ага Аллах таала кыяматта касырларды коет экен. Бейиште касырларды коюп коет экен. Мына ушундай болуп ушул авамдын кырган эмгегини, кылган кызматыны, курган мечитине Кудай таалам куттуу баянды болсун. Ушул Чүй облусуна эмес, Бишкек шаарына эмес, бүтүндөй Кыргызстан жерибизге, ушул жерге жакшына кызмат кылган көп каарлар, Элдияр Каракебиздей азыр Кур'ан окуп берди, каарлар чыксын. Мына устаздарыбыз отурат, Абшүкүр дамла баш болуп, ушундай Абшүкүр дамладай улуу устаздар ушул жерден көгөрүп өсүп чыксын. Ушул жердин бардыгына, Чүй облусуна, ушул Кожомкул айылына куттуу берекелүү болсун. Бардыгыңыздарга ушул жерге келип кылган дуа тилектериңиздер кабыл болсун. Бүгін мына айылыңыздарда Аллах Тааланын Байтулласы курулуп турат. Бул Байтулла чында беле сиздерге кут кылган болсун. Мына жогору жакта бул мечит туурасында жакшылап айтып кетти. Бул Асанбек аба ажабабыздын кылган эмгектерини биз өтө көп көрүп жүрөбүз. Биз өзүбүз дагы ошол Аллах жолунда кылып жаткан нерселерине пайдаланган инсандарбыз. Асанбек аба, атаңыздан Аллах разы болсын, сизге чоң рахмат. Bunday иштерди толгон токойну кылып атасыз, Аллах ижабат кылган болсун. Бирок жамааты жок боло турган болсо, бул мечит кор болгон мечиттердин ичине кирип калат. Алла Таала сактаган болсун. Бунун жазасы бар. Демек, бул Асанбек абабыз өзүнүн колунан келген милдетин аткарып койду. Бул жердеги тургундар Аллах астында чоң бир күнөөкөр же болбосо бир бактылуулукка бата турган бир Байтулла курулуп калды. Чында беле бул намазга келгенде урматтуу бир туугандар, көпчүлүк жерлерде көрүп атасыздар. Бул динден кабарыбыз бары да, жогу да Байтулланы биз өзүбүздү урматтай албагандыгыбыз. Мечитке келген мезгилде өзүнүн адеп ахлактары бар. Ошолорду үргөнүп, Байтуллага келгенде бир гана Кудай Таала менен байланышып, Аллах Таалага кулчулук кылуу. Кур'анда Аллах субханаху ва таала айтып жатат: "Qad asta'zu billah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un."
Çındığında mu'minlar kurtuldu deydi. Ahiretlik azap tozok, baleden kurtuldu. Kanday mu'minlar dese Allah Teala sıfatlarını aytıp koyuptur. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Uşunday bir mu'minlar alar namazga turgan mezgilde Allah Teala'dan korkup turup namaz okuyan insanlar deptir. Kırgız memleketinde elhamdülillah zeket, üşür degen nerseni elhamdülillah mu'min musulmanlar düşünüp başladı. Bu az bolsa da hazır öte çoğun bir jakşılık bolup atады. Ушундай зекеттер менен момундар жана кыйналган, кысталгандарга, мынандай байтуллаларды курушка көп инсандардын түшүнүгү жетип калды. Демек, урматтуу бир туугандар, биз чыныгы ошол Аллах Таала айтылган сыпаттагы момундардан болойлу. Сиздерге ушул байтуллаңыздар баарыңыздарга кут болсун. Бул жерден öngön, öskön, Qari Murat'ta bağlımız zabardaşlar ösüp çıkan bolsun. Bütün Kırgızstan mamleketiga, özgö mamleketlerge jarandı alımlarını çıkara turgan bir bulak bolsun. Dağın bir ret, baytullahınızlar kut bolsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.